Өрт құтқару қызметі сержант Асан Қадыров. Саламат. Бүгін 15-июнь өрт өчүрүүчүлөрдүн кесиптик майрамы катары 1994 өкмөттүн токтому менен белгиленген. Ошондон тарта бүгүн өрт өчүрүүчүлөрдүн кесиптик майрамы катары белгиленип келүүдө. Ал эми быйыл туура аталган кесип ээлерине 95 жыл толду. Нарын шаарындагы өрт өчүрүү кызматын учурда 50дөн ашык кызматкер аркалап келет. Саламатсыздарбы жолдоштор. Түздөн түздөр. Бүгүнкү нөмөттө туруучу кызматта күчүмөн даярдыкты сактоо, өздүк курам арасында тартипти сактоо. Аталган кесип оор болгону менен өздөрүнүн өмүрлөрүн тобокелге салып, өрт учурунда элди сактап, болуп жаткан өрттү убагында өчүрүүгө аракет кылышат. Бул кесип ошол бизге эң негизгиси куткаруу, жардам, сактоо. Кандай аламат кырсыктардан өрт болобу, сел болобу, ошол жерде кызмат кылып жардам беребиз. Эртең менен күнүмдү өткөрүп алабы. Ошо баардык шарттар жакшы мүмкүнлүктө түзүлгөн. Номер 6 өрткө каршы куткаруу кызматынын 2 бүлөтүндө 13 бала күчүмөн даярдыкта турат. Ар бир бала өз кесибин жакшы мыкты билет. Мыкты жана тагат курат. Куткаруучу болуп аткандан кийин албетте баары куткарганга эң негизгиси адам өмүрүнө аман эсен алып калуу да. Ошого көбүнчө басым жасайбыз. Облус аймагында азыркы күнгө чейин жылдын башынан баштап 48 өрт кырсыгы катталды. Былтыркы жылга салыштырмалуу 8 өрт кырсыгына көбөйүп кетти, жогорулап кетти. Өрттөр убагында өздүк курамдын натыйжасы күчү менен 47 миллиондон ашык материалдык баалуулуктарды сактап калышты. Андан тышкары авариялык куткаруу иштери боюнча 32 чугуулар болду. Бул кар көчкү, ДТП, суудан адамдардын өмүрүн сактап калуу жана мерт кеткен адамдардын жансыз денесин алып чыгып ошо тиешелүү органдарга өткөрүп берүү. Ал эми бул жакта иштеген жумушчуларга шарттары түзүлүп берилген. Жаткан жатаканалар ичинде болуп, ар кандай кырдаалга даяр турушат. Биздин жаткан жерибиз 12 кроват. Дайыма кечинде ошока жатабыз. Вызовдор кандай түшсө, биз даярбыз. Мисалы ДТП болсо, өрт чыкса, сел болсо, ошол жактан туруп алып биринчи бир взвод болуп чыгабыз. Ошо баары эле буюрса жакшы, условиясы аябай жакшы биздики да. Баары буюрса жаткан жерибиз бар, тамак ичебиз. Баары орду менен, эртең менен кандай болсо ошондой эле эртең менен өткөрүп алабыз. Бир сутка иштейбиз. Ошол жакта эле болобуз. Кандай элге кызмат кылабыз дайыма. Нарын облусунун аймагындагы ар кандай кооптуу кырдаалдарда эли бизге өздөрүнүн жардамын көргөзүшүп, тургундарыбыздын өмүрүнө болгон коркунучту алдын алып, бизге кызматын көрсөтүп келе жаткан өрт өчүрүүчү жана куткаруучулардын бүгүнкү кесиптик майрамы катары куттуктап терең ыраазычылык билдиребиз. Кесиптештериме, ардагерлерге өзүмдүн каалоо тилектеримди айта кетсем, аман болгула, ден соолуктуу болгула, Кудайым бөөдө кырсыктан, балейден, оорудан өзү сактасын, кесиптештериме күч кубат берсин дегендей. Биздин кесип өтө оор жана жоопкерчиликтүү кесип. Күч кубат сиздерге аман болгула, ден соолуктуу болгула, ишиңер ийгиликтүү болсун. Кыял Акматбек кызы, Жолдош Курманбеков, Мирзат Муталипова, Теңир Тоо таңы.